Арбаңыздар ардактуу спорт сүйүүчүлөрү жана футзал күйөрмандары. Эфирде кайрадан Sport Live көрсөтүүсү. Адаттагыдай эле Ош шаарында өтүп жаткан Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын жогорку лигасынын жарым финалга өтүүгө жолдонмо берүүчү оюндарына саресеп салабыз. Экрандан алыстабаңыздар. Биринчи өттөштө Озгур жана ТМЖ командалары кездешишти. Эки команда тең оюн темпине жакшы киришип, бир нече кооптуу учурларды жаратып турушту. ТМЖ командасынын жеңишке болгон маанайы даана көрүнүп турат. Коргонуу бөлүгүндө да, чабуулда да өздөрүн жакшы көрсөтүп, кооз оюнду жүргүзө алышты. Ал эми өткөн жылдын чемпиондору болгон Озгур командасы эмнегедир жакшы оюн көрсөтө алышкан жок. Биринчи бөлүк 2-1 болуп, ТМЖ командасынын пайдасына аяктады. Калыстын ышкырыгы менен экинчи бөлүктө башталды. Бул бөлүктө толугу менен ТМЖ командасы үстөмдүк кылып турду. Эсеп 4-2 болуп турган учурда Озгур командасы эсепти кыскартуу максатында 5-оюнчуну чыгарып, оюн жүргүзбөй болушту. Бирок ал ойлор ишке ашпай, тилекке каршы тескерисинче өз дарбазаларына гол өткөрүп, эсептеги айырма 7-2-ге жетти. Ошентип жарым финалга жолдомону ТМЖ командасы алып кетти. Ал эми Озгур командасы өз оматын кийинки жылкы сезондо сынамай болушту. Кийинки өттөш Жапалак жана Алдер командалары ортосунда болду. Эки команданын тең оюнчулары мыкты болгондуктан дарбазага гол киргизүү оңойго турган жок. Биринчи бөлүк 1-1 болуп аяктады. Анда эмесе кооптуу чабуулдарга жана голдорго назар салабыз. Калыстын жаңырыгы менен экинчи бөлүктө башталды. Командалар биринин артынан бири кооптуу чабуулдарды жасап олтурушту. Оюнда чоң интрига болуп, ким жеңишке жетери белгисиз болуп турду. Жыйынтыктоочу бөлүк 2-2 болуп аяктап, жеңүүчүнү пенальтилер сериясы аркылуу тапмай болушту.
Оомат Жапалак Ыхлас командасы тараптуу болуп, жарым финалга жолдомону утуп алышты. Ал эми Алдер командасы бул чемпионаттагы акыркы оюнун ойноого аргасыз болушту. Демек, жарым финалга ТМЖ жана Жапалак Ыхлас командалары жолдомо алды. Ал эми Озгур жана Алдер командалары үчүн тилекке каршы бул чемпионаттагы оюндар жыйынтыкталды. Мына ушуну менен көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Улукбек Салиулу жана Айдын Токтосунов болдук. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.